Электрондук товардык транспорттук коштомо, алкоголдук, тамеки продукциялары жана күйүүчү майлоочу материалдар үчүн гана калышы мүмкүн. Ал эми чакан жана орто бизнести ЭТТКдан бошотуу пландалууда. Тиешелүү сунуш президенттин администрациясына жолдонду. Ал токтом долбоору боюнча электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз 5 эле товардык позицияларга калууда. Нефтепродукты, алкоголдук жана тамеки продукциялары алар ЭТТН системасында калууда. Ал эми 2027 жылдан баштап лекарственные средства и медизделиялар ЭТТНге кирүүдө. 2027 жылга чейин бул товарлар пока временно бошотулган болот. Токтом долбоорунда каралган дагы бир жагдай электрондук эсеп фактураларга тиешелүү. Аны жөнөкөйлөтүп, кагаз түрүндө тапшырууга уруксаат берүү көздөлүүдө. Ири жана орто бизнес, базарларда иштегендер, өзгөчө соода режиминдегилер электрондукта, кагаздагы эсеп фактураларды колдонсо болот. Упрощенный единый налог режиминде иштеген салык төлөөчүлөр 2-4% иштегендер. Алар электрондук эсеп фактураны колдонууга зарыл болуп, ошол боюнча калат. Ал эми кичинекей субъекттерге единый налогдун жанагындай төмөндөтүлгөн ставкаларында же болбосо өзгөчө режим, соода режиминде иштеген субъекттер аларга кагаз түрүндө жаңы упрощенный счет фактура деген форма бекитилип жатат. Мындай жеңилдиктердин каралып жатканы бизнес өкүлдөрүн кайдыгер калтырган жок. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз боюнча ишкерлер бир нече жолу кайрылуу жолдогонун билдирди. Алардын үнү угулуп, жөнөкөйлөтүү көздөлүп жатканын кубаттоодо. Мына ЭТТН менен канчалаган бухгалтерлер, башка ишканалардын кызматкерлери иштей албай, ар бир товардын түсүнөн өдө, размеринен өдө ар бир товарды киргизиш керек болчу экен. Ошондо аябай кыйналышып, бизге канчалаган кайрылууларды жолдоп ачкан. Ошонун баарын угуп, азыр өкмөт чара көрүп атат. Ошол жол-жоболорду жөнөкөйлөтүп, ишкерлерге кандайдыр бир колдоо болсун деп атыптыр. Муну албетте колдойбуз. Аскар Сыдыков электрондук эсеп фактураларды кагаз түрүндө толтуруу ишкерлерге бир топ жеңилдик болот дейт. Анткени айрыкча базарларда иштегендер кыйналган. Эсеп фактураларды кагаз форматында тапшыруу 1 октябрга чейин жеткиликтүү болот. Андан кийин гибриддик формат киргизилип, кагаз менен катар мобилдик тиркемени кошуу пландалууда. Тиркемени колдонуу оңой. Болгону алуучунун ИНН номурун жана товардын суммасын гана жазуу талап кылынат. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.